Жокоруда айтылгандай ушу бүгүн куттуу берекелүү Аллахтын жакшы күнү болгон жума күнүндө ушу Алай жергесине келип, Гүлчөгө келип сиздер менен бир сапта туруп ушу жума намазын окушка ниет кылып келип отурабыз. Аллах Таала баарыбыздын жакшы амалдарыбызды өзү кабыл кылган болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин бүгүнкү күндөгү эң бир керектүү темабыз бизге конок келатат. Бизге чоң конок келатат. Ошону тосушубуз керек болуп атат. Ар бирибиздин үйүбүзгө өтө чоң конок келатат. Бул конок ким? Рамазан. Рамазан деген өтө чоң конок келатат туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: ким Рамазандын келишиге сүйүнүп, кетишиге күйүнгөн болсо, ошол чыныгы мусулман экен дейт. Рамазан айы келатат деп сүйүнүп күтүү бул мусулмандын эң чоң нематы, мусулмандын сапаты болуп эсептелет. Астыбызда шахр Рамадан, аллади унзила фихил Кур'ан худан линнас вал худа. Рамазан айы ушундай бир касиеттүү, берекелүү ай. Бул айда Кур'ан назил болгон ай. Кур'ан болсо, бул худа, Аллах Тааланын пенделерине берген бул дүйнө жана акыреттик туура жолу. Ушул Кур'ан түшкөн ай келатат. Рамазан айы келатат туугандар. Рамазан айы киргенде эмне болот? Шайтандар кишенделет. Бейиштин эшиктери ачылат, тозоктун эшиктери жабылат. Аввалуху рахматун, аусатуху магфиратун, ва ахируху иткум минан ниран. Рамазан айынын биринчи башталган 10 күндүгү Аллахтын рахматы жаап турган 10 күндүк. Экинчи 10 күндүгү Аллахтын күнөөлөрдү кечирип турган 10 күндүгү. Акыркы сосо тозоктон, азаптан кутула турган 10 күндүктөр деп ушундай бир касиеттүү, берекелүү ай келатат бизге. Кудай буйрса 19 февраль Рамазан айынын 1 күнү деп жалпы Кыргызстан боюнча, жада калса Түрк мамлекеттер уюмунун чыгарган фатвасы менен түрк тилдүү мамлекеттердин бардыгында 19 февраль Рамазан айынын 1 күнү деп жарыяланды. Мына Кудай буйрса жакын күндөрдө бир жуманын ичинде биз ушул касиеттүү айга жетип келебиз. Аллах Таала пайгамбарыбыз айткан: Аллахым Ражаб айыны, Шабан айыны биз үчүн берекелүү, жакшы айлардан кылып, бизди Рамазанга жеткиргин деп дуа кылган. Көрдүңүздөрбү? Кудай Таала мына өмүргө ишенич жок, жанга ишенич жок. Ошо баарыбызды Кудай Таалам мына астыбызда келе жаткан берекелүү, касиеттүү Рамазан айына баарыбызды түгөл жеткирсин Кудай Таалам. Кудай Таалам ошол Рамазандын жакшылыгын баарыбызга насип кылсын. Аллах Таалам ошо Рамазанда көптөгөн жакшы амалдарды кылууну, Рамазандын жакшылыгы туугандар, ошол айды туура пайдалануу менен болот. Рамазан бардык адам башына түшө берет. Мусулман, мусулман эмес, башка диндин өкүлү болобу, ибадаткөй болобу, ибадаткөй эмес болобу, кары болобу, хафиз болобу, алым болобу, ами болобу, айырмасы жок. Рамазан бул баарыбыздын башыбызга түшөт. Бирок Рамазандын жакшылыгы ошол айда туура пайдаланып, ошол айдан пайда алып калган киши үчүн береке. Ким канчалык пайда ала алат? Аны Аллах Таала менен пенденин ортосундагы мамиле. Рамазан ушундай нерсе. Орозо Аллах Таала бардык ибадаттардын соопторуну өзүм берем дейт. Ар бир ибадаттын сообу монча деп белгиленген. Бирок Рамазандын жакшылыгыны муну мен өзүм билем дейт. Рамазан пенде менен Аллахтын ортосундагы мамиле экен туугандар. Орозо кармаган, кармабаганды биз ажыратып айта албайт экенбиз. Монтип эле катар эле баарыбыз чогуу эле жүрөбүз. Кимдин курсагы ач, кимдин курсагы ток, кимдин ниети бар, кимдин ниети жок экенин бир Аллах билет, анан ошо пенде өзү билет. Орозо кармап аткан кишинин ыхластуу орозо кармап аткандыгын дагы ошо пенде өзү билет. Канчалык деңгээлде ыхластуу кылып атат. Орозону кармап алып, оозудан насыбайы түшпөй атабы? Орозону кармап алып, оозудан гыйбат, ушак түшпөй атабы? Жаман сөздөр чыгып атабы? Бирөөдү экинчиге кагыштырган сөздөр чыгып атабы? Ушак айың айтып атабы? Же көзүн тыйбай атабы? Же кулагын тыйбай атабы ар кандай фитналардан? Аны пенде өзү билет. Ошон үчүн туугандар, ман сома рамадана иманан ихтисабан, кийим Рамазан айында
иман менен, ихтисабан, ихлас менен орозо кармаган болсо, ал кишинин бардык күнөөлөрү кечирилет дейт. Көрдүңүздөрбү туугандар? Ошон үчүн бул Рамазан айы өтө улук, өтө ыйык ай болгондуктан бул айга биз даярдык көрүшүбүз керек. Бул бизге келаткан конок. Үйүңүзгө конок келет десе кандай сүйүнөсүз? Ага канчалык даярдык кыласыз? Конок келет экен деп эшик электин астын шыпырып тазалап, өзүңүз жебеген нерселерди алып келип камдап, мына коноктун астына коеюн деп. Коюңузду союп, конокко даярданасыз. Рамазан келатат. Эмне кылып даярдандык? Ким эмне кылып даярданды Рамазан келатканына? Биз Рамазанга даярданышыбыз керек. Оор жумуштарыбызды эртерээк бүтүрүп коюшубуз керек. Рамазанда курсагыбыз ач болот, бир аз алсыздайбыз. Ошол убакытта оор жумуштар менен алектенип, сиз кыйналып калбаңыз. Оор жумуштарды бүтүрүш керек. Балдарыбызга, кыздарыбызга, келиндерибизге айтышыбыз керек. Үй бүлөбүзгө айтышыбыз керек. Рамазан келатат. Биздин даярдыгыбыз кандай? Тамак ашыбыз кандай? Мүмкүнчүлүгүбүз кандай? Шарттарыбыз кандай? Рамазанга өзгөчө бир продукталарды кылыңыздар. Балдар сүйүнсүн. Балдар сезсин Рамазандын касиеттүү экендигини. Эмки жылы балдарыңыз күтсүн. Рамазан эртерээк келгенде атам дагы бир жакшы нерселерди алып келет эле. Ифтарга, саарлыкка, сухурга деп балдар күтө турган. Ошентип биз балдарыбызга Рамазандын жакшы сезимини тартуулайбыз туугандар. Эл катары эле күндөгү эле жашоо боло бербесин. Рамазанга сиз үйүңүздөгү дасторконуңузду дагы башка убакытка караганда бир өзгөчөрөөк кылып коюңуз. Ушул нерсе чоң таасирин берет туугандар. Балдарыңыз өзү эле Рамазанга тартылат. Сиз айтпасаңыз дагы орозо кармай тургандар пайда болот иншалла. Ошон үчүн ушул Рамазанга даярданайлы туугандар. Оор жумуштарыбыз болсо, мына бир жуманын ичинде ошол оор жумуштарды бүтүрүп коюшубуз керек. Рамазанда көбүрөөк колуңуздун бош болгону жакшы, убактыңыздын кенен болгону жакшы, оор жумуштардан оолак болгон жакшы. Ошол убакыттарда дуаларды кылышыбыз керек, зикирлерди кылышыбыз керек, орозо ооз менен канча бир жакшы амалдарды кылышыбыз керек, Куран окушубуз керек, ибадат кылышыбыз керек. Бул ибадаттын сезону туугандар. Фихи лейлатун мубарак. Бул айда бир мубарак кече бар. Ал кече кайсы кече? Лейлатул Кадр кечеси туугандар. Лейлатул Кадр кечеси бар ай келатат бизге. Кадыр кечесине биз кандай даярдык кылышыбыз керек? Кадыр кечесини кантип өткөрүшүбүз керек? Кандай даярдык кылышыбыз керек? Эмнелерди Кудайдан сурашыбыз керек? Бул чоң ибадат, чоң маселелер болуп эсептелет. Мен кыскача айтып өтүп кетип атам ар бир маселе боюнча. Ошон үчүн туугандар, урматтуу мусулман бир туугандар, Рамазан айына жакшы даярдыктарды кылып, иншалла Кадыр кечеси деп үмүт кылган Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүнүн так кечелеринде, бир эле ушу Кадыр кечеси деп аталган кечеде эмес туугандар, Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүнүн так кечелеринде бир жылда 5 эле күн болот ал. Так кечелери. 5 түн ибадатка туруп коелу. Мүмкүн Кадыр кечеси бул эмес, бул болуп калышы мүмкүн. Ал эмес, наркы болуп калышы мүмкүн. 5 түн ибадатта туруп коюш бир жылдын жүзүгө. Кадыр кечесини табыш үчүн 5 түндү ажыратып коюш эч нерсе эмес. Ошон үчүн Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүнүн так кечелеринде ибадатта болойлу. Кайым болойлу иншалла. Дуада болойлу, зикирде болойлу. Жакшы амалдар менен алектенип, ошо Кадыр кечесини тапканга аракет кылайлы. Баарыбыз жергебиз үчүн, мамлекетибиз үчүн, элибиз, журтубуз үчүн жакшы дуаларды кылайлы. Албетте өзүңүз үчүн, үй бүлөңүз үчүн, келечегиңиз үчүн жакшы дуаларды кыласыз. Бирок ошо дуаларыбызга туугандар, коттуу касиеттүү айдын урматында элибизди кошойлу, журтубузду кошойлу. Кээ бир биздин бир туугандарыбыз, кээ бирибиздин агабыз, инибиз, балабыз, кошунабыз, досубуз адашып жүргөндөр бар. Кудай Таалам ошолорго дагы хидаят бергин. Аллахым өзүңдөн корккон пенделериңдин катарына кошкун. Ошолорду дагы намаз окуй турган кылып койгун Аллахым деп. Ошо башка бир туугандарыбыздын акыга дуа кылайлы туугандар. Бул нематты, бул Аллах менен болгон мамиле, болгон ибадат, немат өзүбүз эле жырга пайдалана бербейли. Башкаларга дагы бул нематты Кудайым насип кылгын деп бир туугандарыбызга, билгендерибизге, билбегендерибизге
жалпы мусулмандарга жакшы дуаларды кылайлы. Элибизге дуа кылайлы, журтубузга, мамлекетибизге гүлдөсүн, өссүн, амандык болсун, тынчтык болсун деп жакшы дуаларды кылсак, көптүн дуасы көл болот туугандар. Көпчүлүктүн ичинде албетте бирөөбүздүн болбосо бирөөбүздүн дуабыз кабыл болуп калат иншалла. Ошол дуа кабыл болуп калса, канча жакшылыктарды көрөбүз. Ошон үчүн Рамазандагы бардык жакшы амалдарга аракет кылып, азырттан даярданып, иштерди бүтүрүп коюп, зыңкыйып Рамазанга киргенде баарыбызга Кудайым насип кылсын. Аллах таалам элибизге, журтубузга, анын ичинде биздин облусубузга, Алай районуна Кудай таалам аманчылык берсин. Баарыңыздардын кылып аткан жакшы амалдарыңыздарды Кудайым кабыл кылсын. Мына Рамазандагы кыла турган амалдарыбызды дагы Кудайым кабыл кылсын. Баарыбызды төрт көз түгөл, амандыкта, баарыбызды түгөл Кудай таалам айт күндөрүнө жеткирсин деп дуа кылайлы иншалла. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Ва саллаллаху та'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbana rabbal alamin. Улук касиеттүү күндөрүңдө турабыз Кудай таалам. Биздин дуаларыбызды өзүң кабыл кылгын. Саңа ихлас менен Кудай таалам өзүңө жалынып, жалбарып дуа кылабыз. Кудай таалам ар бир жүрөктө, ар бир кол көтөрүп турган адамдын жүрөгүндө жакшы ниет тилектери болот. Кудай таалам баарыбыздын ниет тилектерибизге өзүң жеткиргин. Элибизге, журтубузга, мамлекетибизге амандык, тынчтык, өнүгүү, өсүү бергин. Кудай таалам ар бирибиздин үйүбүздө тынччылык бергин. Ар бирибиздин үй бүлөлөрүбүз менен эки дүйнөдө бактылуу кылгын. Ушул күндөрдө ушул момун мусулмандардан, ыймандуулардан, ыхластуулардан дуа үмүт кылып турган бардык мусулман бир туугандарыбыздын тилектерин өзүң орундаткын. Ооруп жаткандарга Кудай таалам шифасын бергин. Шифасын камил бергин. Алардын дагы сакайып, биздин арабызга кошулуп, касиеттүү Рамазан айында орозо кармагандарларга дагы насип кылгын. Аллах таалам сапарда жүргөн, мусапыр журттарда жүргөн бир туугандарыбыз бар. Кудай таалам сапарларын бекатар кылгын, жолдорун ачык кылгын, тапкан туткандарына береке бергин. Кудай таалам амандыкта үй ичине, бала чакасына, элибизге кайтып келишти насип кылгын. Кудай таалам ушул улуг күндөрдө дагы канча мусулман бир туугандарыбыз бизден кандай дуа үмүтүндө турса, бардыгынын тилектерини, акыбалдарыны Кудайым өзүң көрүп билип турган затсың. Ниетине жараша, ниеттерине жараша Кудай таалам тилектерини кабыл кылгын. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar